Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de Estaizu billah Kul in kuntum tuhibbunallah fettabi'uni. Ali İmran suresinin 30. ayetinde aytqan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem eğer Allah'ты сүйөбүз, жакшы көрөбүз дей турган болсо, мага ээрчигиңиз. Андыктан Аллах Тааланы сүйгөнүбүздүн далили пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellemге эргешүүдө. Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem эргешүүдө 3 негизде болот. Алгач сурат биздин сырткы көрүнүшүбүз, сират жашообуз, сарират эмне экен? Ички дүйнө. Демек сурат биздин сырткы көрүнүшүбүздө пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellemге чачыбыздын учунан тырмагыбыздын учуна чейин пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellemге окшоштурууга аракет жасашыбыз керек. Ал эми экинчиси сират жашообузду дагы жөнөкөй эле мисал ала турган болсок, үйгө барганда да мисал үчүн үйгө барганда салам айтып, оң бут менен кирип, салават окуп, колдон келсе Фатиха, Ихлас сүрөсүн 3 жолу окуп кое турган болсоңуз, бул дагы эмне экен? Сүннөт амалдардын бири. Жана ошондой эле Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem айтат, ким үйдөн чыгып баратканда бисмиллахи таваккалту алаллахи ла хавла ва ла куввата илля билля деп чыкса, ал Аллах Тааланын кепилдигинде болот, үйүнө кайтып келгенге чейин. Эгер ажал эле жетип кайтыш болуп кетпесе, үйүнө аман-эсен кайтып келишине Аллахнын кепилдигинде. Эгер ажал жетип кайтыш боло турган болсо, анда шейиттик даражада болот. Караңыз Андыктан үйдө эч ким жок болсо да салам айтып кириңиз үйгө киргенде. Демек сиз менен биздин эрте менен турганда, жатканда бардыгын сүннөткө ылайык аткарышыбыз керек. Үйдөн чыгып баратканда да мисал үчүн жумушка баратасызбы? Алла ыраазылыгы үчүн үй бүлөм адал рызык менен камсыз кылайын деп үйдөн чыга турган болсоңуз, үйүңүзгө кайтып келгенче Аллах жолунда жүргөн болуп эсептелесиз. Үйүңүзгө кандайдыр бир керектүү муктаждыктарды ала турган болсоңуз, орусча айтканда продукт аласызбы, памперс аласызбы, медица саласызбы жубайыңызга, мунун баары садаканын тобу жазылат. Келиңиздер урматтуулар, Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem көрсөткөн тартипте жашоону ниет кылып, аракет кылып, жана ошондой эле сарират деп айттык, бул ички дүйнөнү да окшоштурган. Ички дүйнөнү окшоштурганда Пайгамбар sallallahu ички дүйнөсү дайыма үммөткө болгон, сиз менен бизге болгон эмне жүрөгүндө күйүк бар эле, гам бар эле. Андыктан биздин да жүрөгүбүздө ар бир адамды караганда Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellemдин үммөтү деп күйүк менен карашыбыз керек болот. Allah subhanahu wa ta'ala уккандарыбызга, башкаларга жеткирүүнү насип эткен болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.